Саламатсыздарбы? Аты жөнүм Роза Умурова, KG недвижимость агенттигинин Новосибирск филиалында иш алып барам. Бүгүн бизде көптөн күткөн күнүбүз келди. Март айында бизге кайрылган кардарыбыздын сделкасын өткөрөбүз. Новосибирсктен, Левый берегден 2 комнаталуу батирге ээ болот. Баасы өтө ыңгайлуу. Квадрат метри 45, баасы болсо 2 миллион 800. Бардык сделка процесси видео обзордон биздин YouTube каналдан көрсөңүздөр болот. Андыктан каналга катталыңыздар. Барыңыздарга салам. Бүгүнкү күнү бизге аябай кубанычтуу күн. 2 сделканы өткөрүп, Транскапиталда Кыргызстандын паспорту менен үй алып берип жатабыз. Биздин кардарыбыз Райкан же өзү тааныштар аркылуу уккан, өз жөнүндө кенен маалымат айтып берет. Ошо Левый берегден Новосибирск шаарынан 2 бөлмөлүү үйдү эң ыңгайлуу баада алып отурат. Бүгүнкү күнү сделкасы бүтүп, ачык-ичин 2-3 күндө алабыз. Кандай үй алгандыгы тууралуу дагы видеодон бөлүшөбүз. Райхан же, сизге сөз. Саламатсыздарбы? Мен Новосибирск шаарынан Баркбаева Райхан. Мен бул немени таныктар аркылуу угуп келгем. Биринчи өзүм башка биреулерге предлагать эткем, документ менен отказ келген. Анан бул жак менен сүйлөшүп, Роза менен телефон аркылуу сүйлөшүп, Роза мага түшүнүктүү маалыматты берген үчүн келип, бир күндө эле маалымат алып, бир күндө эле договор түзүп кеткенмин. 25 мартта договор түзгөнбүз. Бир ай өткөндө бизге одобрение чыгып берди. Роза бизге чыгып куттуктады. Ошол бойдон биз аракет кылып, үй карадык. 10дон ашык үйдү көрдүк. Биздин суммабызга туура келбеди, биз жашаган районго туура келбеди. Биз Левый берегде турабыз, Новосибирск шаарынан. Ошол жерден анан кече жакында үйдү көрүп, баардык документтерди тактап, Роза бүгүнкү күнү бизге сделка болуп, документтердин баарын тактап үйдү өткөзүп берип отурат. Мен баардык кыргыз паспорт менен алдык биринчиден. Иштегенибизге, бул жерге келгенибизге 6 ай эле болгон. 6 айдын ичинде биз акцияны иштегенче ошол документ менен алып берди. Баардык өзүбүздүн кыргыз жарандарга кайрылат элем. Эгер документиңиздер башка мен өзүм кайрылгам башка роялторлорго, орустарга, алар мага отказ берген 2 жолу. Эгер ошондой отказ болсо, сиздерде дагы өзүбүздүн Розага ушул биздик эмеге кайрылсаңыздар, болгон күч аракеттерин жумшап, үй алып бергенге жардам беришет экен. Бирок биринчиден бул жерге күтүш керек экен, сабыр кылыш керек экен. Анан булардын айткан нерсесини биз башкача түшүнөбүз. Булар өздүнүн жумушун так аткарган үчүн түшүнбөгөн нерсени кайра сурасаң жооп беришет. Ошентип аракет кылып, бүгүнкү күндө 2 комнаталуу квартира алып отурабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат. Ушул неменин директори Самара Нарматовага дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Мен өзүм биринчи бул жака келгенде кыргыз паспорт менен ала албайм деп ойлогом. Бирок бүгүнкү күндө кыргыз паспорт менен эле алып отурам. Чоң рахмат. Райхан же, куттуктайбыз. Сизге үйүңүз берекелүү болсун. Той топурлар өткөзүп жүрөңүз. Эмне үчүн Левый берегден алдыңыз? Биз өзүбүз биринчи бул жака келгенде эле Левый берегге жайгашканбыз. Ошол жерде балам окуйт школдо. Ошол жерде өзүбүз иштейбиз. Ошол үчүн өзүбүзгө ыңгайлуу, ошол районго көнүп калган үчүн ошол райондон карап алдык. Жакшы. Мындайча айтканда, аягына жумуштары чыгып калдык. Эми биздин жумуштарга канчалык деңгээлде баа беретсиз? Мен биринчиден башка риэлторго кайрылганда ушундай эле предлагение менен сунушташкан документтерди. Бирок биз өзүм кыргыз класс эле бүткөн үчүн жакка орусчага такайын деп түшүнүп кете албаган үчүн, кыска түшүнгөн үчүн бул силер менен кайрылганда документте ошол эле документ мен болгон ушу 1 айдын ичинде одобрение чыгып калат деген эме менен өзүм документ өзүм задержка кылып калдым. Госуслуг аштырыш үчүн ошол менен толук 1 ай дегенде одобрение чыкты. Себеби мен өзүм эле ошондой неме койгомун да, мен өз документ өзүм задержка кылып калдым. Анан документ боюнча силерге ишеничтин себеби эч кандай документке ага буга жүгүртпөй, баарын өзүңөр бүтүргөнүңөр. Анан түшүнбөгөн суроону бергенде эч качан телефонду албай койбосун, дайыма телефонду алып так жооп бергениңер болду да. Ошол жерге рахмат айтам. Мен Роза менен айтып коеюн. Мен өзү биринчи бир үйдү жактырганбыз, ал үйгө бар, ал үйдөн отказ. Биз эмес, ал үйдөн, ал үйдүн казайын отказ кылды. Ошондо мен Роза көз мындай катуу айттым, чындап. Мен күтүп жүргөм, мен квартирада жашайм.
мен чыгышым керек квартирадан эртерээк үй алганга деп шаштырдым. Эже күтүп туруңуз, андан жакшы үй чыгат сиз ойлогондой деди. Биз аны чекарактан көргөнбүз, наоборот бизге центрден үй чыкты. Биз өзүбүз ойлогондой бизге чыккан суммадагы үй чыгып берди. Ооба, ар бир кардарга да айтабыз, убакыт сааты чыкпаса биз эчтеке кыла албайбыз. Анткени биз жөн эле себепкер болобуз. Сиздердин жумуштарыңыздарды башынан алып аяга чейин жардам бергенге даярбыз, бирок мүмкүнчүлүктөр сиздерге да туура келбей калат да. Ошондуктан ооба, сабырдын асты сары алтын деп бекерден биздин ата бабаларыбыздар айткан эмеспи. Ошон үчүн азыркы сиздин да ой пикириңизге жана ошол максатыңызга тап келгенге биз дагы кубанычтабыз. Ошол центрден алган болсоңуз, ошол жакшылыктарды, бактылуу күндөрдү ошол жерде өткөрсөңүз, канча керек тезирээк түрдө болсаңыз, Кудай буйрса бул үй уже жеке сиздики болуп калды. Ошол эжеке. Албек байке, сиз кандай кыйынчылыктар болду сизде? Кандай сезимдер болуп атат? Өйчө толкунданып сүйлөй албай отурасыз. Билем, бакыт деген бул сөз бербейт дегендей. Ооба. Бүгүнкү процесс ушинтип кандай өттү сизге? Жакшы. Жакшы өттү. Жүргөнбүз. Телефон алып отурганча. Канча убакытта одобрение алдыңыз? Одобрение 1 ай 20 күндө болуп калды. Ооба. 1 ай 20 күн, бирок баардык мындайча айтканда үйү центрде, Золотой Невага жакын, экинчи этажда жайгашкан. Ооба, ремонту жок, бирок баасы өтө сонун, ыңгайлуу. Центрде андай баадан жок, 4 миллион 170 калды. Болбосо экинчи этаж. Ооба, эми бул жагга сизге Кудайым күч кубат берсин. Ремонт кылып алсаңыз, ал жак жашоо уже алдыңала жылып, той топурларды өткөзүп, Кудай буйрса, жеңишкени чакырып алып, ошол жерде өнүп өсө бериңиздер. Ошол бизден наразычылык жокпу? Жок, силерге чоң рахмат. Силер жамаатыңарга ийгиликтер болсун. Чарчабай, кыргыз элиге кызмат кылып, Алла ыраазы болсун силерден. Чоң рахмат. Ошол туугандар, биздин эжекелерибиз агаларга айткандай эле, эгерде сиздердин документиңиздер так болгон болсо, биз дайыма сиздердин кызматыңыздардабыз. Жана кичине документтерди бергенден кийин бизге сабырдуу болуп туруп күтүп турсаңыздар, Кудай буйрса сиздердин да ой пикириңиздерди Кудай буйрса насип кылган квартиралардан алып беребиз. Ар бир нерсе сиздердин мүмкүнчүлүгүңүздөргө карап биз дайыма жардам беришебиз. Дагы бир жолу бүгүнкү батир ээлерин куттуктайбыз. Чын жүрөктөн дайыма үйүңүздөрдө жакшылыктар болсун. Ипотеканын биринчи ипотеканы төлөп эле экинчи ипотекага бизге кайрылып калыңыздар. Кудай буйрса экинчи үйлөрдү дагы алган насип кылсын. Ошо чын жүрөктөн куттуктайм. Чоң рахмат сиздерге дагы ушуну аракет кылып, өзүбүздүн кыргыздарды ушинтип колдоп, эле кайсыл жерде болбосун кыргыздарда үйлүү жайлуу болуп, кийинки ушул баардыгыбыз талаа жерине жүргөн мусапырбыз. Баардыгына бирибизге поддержка берип, ушинтип иштеп жүрө беришиңерге ийгилик. Рахмат чоң. Дайыма алдыга жүрө беришиңер. Рахмат. Биз болсоң да дальше продолжаем.